Өлкө аймагында уран, тори чыккан жерлерди геологиялык изилдөөгө, чалгындоого жана иштеттүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору кечээ күнү Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде экинчи окууда жактырылды. Талкуу учурунда өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Мырза Жаманбаев буга чейин Кызыл Омпол кенинде чалгындоо иштерин жүргүзүп келген Кыргызстандагы Юразия жоопкерчилиги чектелген компания юристтердин тобун жалдап өкмөттү эл аралык сотко берүүгө белсенип жатканын билдирген. Жагдайдын жайын билүү үчүн аткаминердин өзүнө кайрылдык. Бирок кечээ эле чет элдик компания Кыргызстанды арбитраждык сотко берет деп жаткан Жаманбаев бүгүн эмнегедир ал туурасында эч нерсе билбей турганын айтты. Юразия кыргыз тарапты сотко беребиз деп жатышкан турбайбы? Арбек Эмилжановичтен алсаңыздар ошол кишинин маселеси. Сиз кечээ айткан турбайсызбы, сотко бергени жатат деп? Мен 5 мүнөттөн салайынчы. Ал эми Карабек Ибраевке кайрылганда жогоруда айтылган маалыматтар чындыкка кошпой турганын айтты. Чет элдик компания өкмөттү сотко берүү боюнча оюн билдирбептир. Бирок уран казууга тыюу салган мыйзам долбоору күчүнө кирсе, Кыргызстандагы Юразия компаниясы каалаган убакта эл аралык арбитраждык сотко кайрылышы мүмкүн. Себеби россиялык компания тийиштүү келишимдерди түзгөн соң гана ишин баштаган. Анын үстүнө геологиялык чалгындоого эле 271 миллион сом сарптап койгон. Сотко беребиз деген арыз жазган жок. Чет элдик баягы компания болгондон кийин алар ошол кыргыз өкмөтүн сотко бериши мүмкүнбү? Мыйзам кабыл алынса, андай рисктер бар. Компания өзүнүн эмесин упущенная выгода жана коротулган акчаларды эмеге бериши мүмкүн да. Чалгындоо иштерине баягы 271 миллион сом коротуктатпай, ошол чындыгында эле реалдуу ушул сумма. Физически кандай акча короткон, аны комиссия иштеп деле эметсе болот, тактаса болот да. Бирок аткаминерлердин кооптонуусу айрым эл өкүлдөрүнүн кыжырын келтирүүдө. Жогорку Кеңештин депутаты уран кенин иштетүүгө тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Алмамбет Шыкмаматов дүйнө эли экология үчүн күрөшүп жатканда соттошуудан корккон жетекчилерди кескин сынга алды. Бир колумдун ачуусун бир колум менен арам басып отурдум. Биз соттошобуз, суттурабыз деп. Соттошобуз, суттурабыз деп отуруп, кумтөрдү алдаттык. Ушул жалаң 20 жылдан бери соттошобуз, суттурабыз. Сиз сотко барып келдиңиз. Улуттук ар намыс деген болот. Биз эмнеге отурабыз? Бизде 6 лицензия бар, действующий. 6 лицензиянын бирөө дагы разработкага жок. 6 тең разведкага. Анан разведка кылган киши эмне деп утуп алат бизде? Биз аларга разработка берген жокпуз да. Разведка деген бул Кожобек Жайчыбек ачканда чукуп туруп барып лабораторияга алып барып коймой. Ошон үчүн бизди тиги соттон утуп алабы? Ого, разведка кылышты, молодцы, карады. Бирок элдин талабы менен биз мораторий койдук. Эл аралык сот эмне дейт? Экологтор дагы бул мыйзам долбоорун колдошууда. Себеби Кыргызстан уран кенин иштетүүгө азыр даяр эмес. Ал үчүн жарандарга, экологияга, мал жандыкка зыян алып келбеген атайын жабдыктар болуш керек. Мындай талаптар аткарылбаган соң уран кенин казуу жөнүндө сөз да кылып кереги жок дешет. Азыркы учурда жанагы кенди иштетип жатышпайбы? Биздин суулар булганып атат, бактар соолуп атат, тоолорду болсо уратып атышат, адамдарга ден соолугуна чоң зыян келтирип атат, малдар өлүп жатат. Мындай ушундай малда, ушундай условияда аларды мындай инвесторлорду такыр жоготпош керек. Ал эми уран жөнүндө азыркы учурда таптакыр сөз болбош керек. Андай бизге мыйзамдын кереги жок анткени. Биз ага даяр эмеспиз. Жана инвестор да аларга даяр эмес. Эми казды баш керек Кызыл Омпол кенинин айланасындагы маселе 2018 жылы эле көтөрүлгөн. Ушул жылдын март айынан тарта жергиликтүү эл жөө жүрүш жасап, байма-бай нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Мындан улам өкмөт уран кенин чалгындоо иштерин токтотуп, көп өтпөй ага толугу менен тыюу салууга аргасыз болгон. Кыргызстан эгемендик алгандан бери жер казынасын пайдалануу укугуна ээлик кылчу 2571 компанияга лицензия берилген. Бирок өлкө аймагында уран түгүл, башка баалуу металлдарды казууга жергиликтүү тургундар каршылык көрсөтүп, ар кандай чыр чатактар менен коштолуп келет. Кайыр Жайлообекова, Самат Дөөлөтахунов, НТС.